Кыргызстанда стол тенниси жаңыдан гана өнүгүп, жайылып келаткан спорттун түрү. Учурда бул оюнга кызыккандардын саны көбөйүүдө. Ал эми стол теннисинин өзгөчөлүгү башка оюндарга салыштырмалуу оюн жүрүп жаткан учурда оюнчулар үчүн эч кандай кооптуу абалдар болбойт. Ал эми ошол эле учурда бул оюн көздүн көрүүсүн жана ыкчам шамдагайлыкты үйрөтөт. Стол тенниси жылдын кайсыл мезгил экенине карабай, жада калса үй шартында да ойноого ыңгайлуу. Эң башкысы ага кызыгуу жана чыдамкайлык талап кылынат. Колго ракетканы кармагандан кийин мээдеги бардык ойлорду унутуп, пикириңизди бир жерге жыйнап, эки көздүн карегин теннис шарына гана багыттоо зарыл. Анан албетте атаандашыңыздын техникалык кыймылын жаттоого туура келет. Ош технологиялык университетинде спорттун бул түрүн үйрөтүү жана жайылтуу максатында стол тенниси залы курулган. Азыркы тапта спортко кызыккан студенттер акыркы 2 жылдан бери стол теннисин мыкты өздөштүрүүгө жетишкен. Алардын бири Роза Исмаилова республикалык деңгээлдеги кыз келиндер арасындагы белдештерде алдыңкы орундарды багынтып, спорттук карьерасын жаңыдан түптөп келе жаткан чагы. Стол тенниси Роза үчүн жашоосунун негизги бөлүгүнө айланган. Мен ушул мектеп жашыман эле стол тенниске кызыгып калдым. Анткени боюм кичине болгон үчүн ошо тенниске кызыгып кичине өзүм ден соолугум үчүн аракет кылып ошо тенниске келип калдым. Өтө көп убакыт кетет үйрөнгөнгө, кыйынчылыктар менен көп деңгээлдерден өтүш керек. Албетте ошого карабай биз дайыма ашыгып ушул даражага жеттик. Стол тенниси менен машыккандардын баары студенттер. Алар сабактары бүткөндөн кийинки бош убакыттарын ушул жерде өткөрүшөт. Дайыма болуп жаткан тынымсыз машыгуулар, күжүрмөн даярдыктар спорттук мелдеш учурундагы таза жеңиштин кепилдиги боло алат. Машыгуулар аптасына 3 күн, калган күндөрү каалоочулар келип ойноп кетишет. Машыктыруучунун айтымында мындай заманбап шарттагы стол теннис залы республикада бирөө гана. Ушул залга келип Ош шаарын жана Ош областын деги эле Кыргызстан боюнча келип мелдештер өтүлүп жатат жана Ош шаарынын курама командалары ушул жерге келип машыгып жатышат. Стабильный келип жаткан кыздардан 10, балдардан 10-15 эми аркылуу. Азыр сессия маалында бир аз азайып калды. Ада күнүгө адам ушул жерде тамеки, зыяндуу нерселер менен алек болбой, ушул спорт менен алек болуп ушул жерде баардык условиясы бар жерде машыгып жатышат, келип атышат. Стол теннисинин жаралуу тарыхы 19-кылымдын аягына барып такалат. 1926-жылы эл аралык стол тенниси федерациясы түзүлгөн. 1988-жылы стол тенниси спорттун олимпиадалык түрүнө катталган. 2017-жылы стол теннисин ойногон спортчулардын саны дүйнө жүзү боюнча 850 миллион адамга жеткен. Бекназар Абдыкасымов, Исхак Ашимулу, Таң нуру программасы үчүн.